Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Моңгол империясынын доору. Сабакты улантабыз. Сабактын планы: Монголдор жана кыргыздар. Енисей кыргыздарынын журт которуусу, Хайду мамлекетинин негизделиши жана анын реформалары. Монголдор жана кыргыздар. Енисейге Кемчик дарыясы куйган жер Кемчик Борук деп аталган. Кем суу, Борук же Бурут бөрүнү билдирген. Ойроттор кыргыздарды Бурут деп аташкан. 1273-жылы Енисейлик кыргыздар моңгол наместнигин кууп жиберип, убактылуу өз мамлекеттүүлүгүн түзүшкөн. Кыргыздардын жер которуусу. Кыргыздар Моңгол империясына баш ийбей, кайра-кайра көтөрүлүш чыгарып тургандыктан бийлик кыргыздарды күч менен көчүрүп турган. Алсак, 1275-1276 жылдары Хубилайга каршы көтөрүлүшүп, жеңилип калышкан. 1277 жылы округдун жаңы борбору Чаочжоу шаарына көчүрүлүп, бара-бара кытайларга сиңип кетишкен. Алтай-Хангай тоолорун мекендеген 9000 кыргыз Хубилайдын буйругу менен Монголиянын ички районуна көчүрүлөт. 1290-жылы кол башчы Кыпчак Тутук Хубилайдын буйругу менен Хайдуга каршы чыгып, кыргыздардын 3000 түтүнүн көчүрүп кетет. Алтайдагы кыргыздардын бир бөлүгү 1295-жылы күч менен Шаньдун провинциясына жер которот. Тутук Енисей кыргыздарын багынтып, 1293-жылы 700 үй бүлөсүн Манчжуриянын Хесихе районуна чек араны кайтаруу үчүн көчүрөт. Бул жакта азыр Фүйгө кыргыздары жашашат. 12 кылымдын ортосунан баштап Енисейлик кыргыздарды Борбордук Азиянын ар жактарына күч менен көчүрүү 1389-жылы Юань династиясы кулаганга чейин созулган. Ошол кезде монголдордун изүүсүнөн качкан кыргыздардын бир бөлүгү Хайдунун аймагына, тактап айтканда, өзүнүн түпкү ата мекени Ала-тоого көчүп келишкен. Ошол кезде Чүй өрөөнүн башкарган Орто Азиядагы монголдордун башкаруучусу Хайду енисейлик кыргыздарга көп жардам берген. 1218-жылы Жетисууда наймандардын аскерлеринин кол башчысы Жебеноен уйгурлар жана карлуктардын колдоосу менен оңой эле талкаланган. Найман ханы Кучлук Памир тоосунан кармалып, баш алынган. 1219-жылы монголдор Хорезмшах Мухаммеддин бүлүнгөн күчтөрүн оңой эле багынткан. Натыйжада Түркстанда жүздөгөн айыл кыштактар өрттөлүп, кыйраган. Бир убакта гүлдөп өнүккөн дыйканчылыгы бар Чүй талас өрөөндөрү Ысык көл аймагы көчмөндөрдүн мал чарбачылыгы менен алмашылган. Чыңгыз хандын небереси Мөөнтке башкарган мезгилде Теңир тоону монголдор менен Алтай ууруларынын жаңы толкуну каптаган. Мөөнкенин иниси Хулагу көп аскери менен Иранды көздөй жөнөгөндө кыргыздардын түндүгү аркылуу өткөн. Ошондо жергиликтүү калкка көп зыян келтиришкен. 14-кылымдын аягында кыргыздардын акими Угечи Кашка монголдор менен ойроттордун үстүнөн башкарган. Мамлекетти чыңдап, тартипти күчөткөн. Анын монголча аты Менке Темур болгон. Ал башкарган 1399-1408 жылдары ойроттор менен бир нече жолу согушкан. 1439-жылы монголдордун аскер башчыларынын ичинде кыргыздардын түмөн башчысы Абабарци болгон. 1449-1450 жылдары кыргыздардын түмөнү кошулган ойрот монголдор армиясы Пекинге барган деген божомолдор бар. жылы Талас суусунун боюнда Угедей жана Чагатай улустарынын биргелешкен курултайында мамлекет түзүлгөн. Угедейдин небереси Хайду хан болуп жарыяланган. Анын атынан Хайду мамлекети деп аталып, чек арасы Алтайдан Аму дарыяга чейин созулуп, Кыргызстан, Чыгыш Түркстан аймагын камтыган. Борбору Чүй өрөөнү, Тараскент шаары болгон. Хайду хандын реформалары. Салык системасын жөнгө салган, жер иштетүүчүлөрдүн укугун коргогон, соода-саттыктын туруктуулугун камсыздаган, акча реформасын жүргүзгөн.
шаарларды калыбына келтирүү боюнча иштерди жүргүзгөн. 1293-жылы Хайду хан Хубилай хандан жапа чегип жүргөн кыргыздарды куткармакчы болуп, Болоч башында турган кол жөнөткөн, бирок ал кол Хубилайдын аскерлеринен жеңилип калган. Хайду Алтай жана Чыңгыш Теңиртоодо жашаган кыргыздарды монголдордун куугунтуктоосунан коргоп келген. Ал кыргыздардын бир тобун Теңиртоого көчүрүп келген. Хайду өлгөндөн кийин бийлик үчүн күрөш башталып, Чүй Талас өрөөнүндөгү кыштактар дээрлик талкаланып, дыйканчылык кылган жерлердин феодалдары мал жайытка айландырышкан. 14-кылымдын 40-жылдарында Хайду мамлекети 2 улуска бөлүнүп кеткен. Тема боюнча суроолор. Монголдор кыргыздарга кандай мамиле жасаган? Хайду ханга жана анын мамлекетине мүнөздөмө бергиле. Хайду хандын реформасы жөнүндө айтып бергиле.